لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 2015-жылкы ажылык сапарында кыргызстандыктарды Сауд Арабиясына жеткирүү үчүн 18 учак каттамы бөлүнгөн. Анын 11-и Ош шаарынан жана 7-сі Бишкектен учат. Эң алгаш 24 август күнү Ош шаарынан зыяратчыларды Азирети муфти өзү баш болуп узатышкан. Мадина шаарына акыркы каттам 3-сентябрь күнү ийгиликтүү жетип алды. Ал эми калганы болсо Жидда шаарына учушат. Акыркы каттам 11-сентябрь күнү жеткирилмекчи. Ажылык милдеттерин аткарууга келген кыргызстандык зыяратчылар муфтияттын ажылыкты уюштуруучулары тарабынан Мадина шаарынын аэропортунда жылуу кабыл алынды. Жылуу кабыл алынды дегенибиздин себеби аэропортто күн да аябай ысып турду. Аэропорттон чыккандан соң автобустар менен жеткирилип, Мадина шаарындагы конок үйлөрүнө жайгаштырылды. Мейманканалардагы түзүлгөн шарттар канааттандырарлык деңгээлде жакшы уюштурулган. Бөлмөлөргө 2-ден, 3-төн жана 4-төн бөлүнгөн. Эң негизгиси жашаган жери пайгамбарыбыздын Ан-Набави мечитине жакын болгондуктан намазды жөө барып окуп келүүгө ыңгайлуу. Зыяратчылар эртең менен жана кечинде ысык тамак менен камсыздалган. Быйылкы жылы жылдагыдан өзгөчөлөнүп, тамактануу бөлмөлөрдө эмес, атайын тамактануучу жайда уюштурулган. Аба ырайы тууралуу айта турган болсок, күн аябай ысык, болжол менен 40-45 градустун тегерегинде. Бирок сыртта канчалык ысык болбосун, конок үйлөрдө, мечиттерде атайын музаткычтар бар болгондуктан салкын. Мындан сырткары мечиттин сыртындагы устундарда муздак шамал үйлөгөн желдеткичтер жайгаштырылган. Анын үстүндө кечиндеси жыйналып, күндүзү жазылып, күн нурунан коргоочу чатырчалар орнотулган. Мечитке келгендердин бут кийимдерин салсын деп атайын момундай болгон баштыкчаларды беришет. Кире беришинде адамдардын кыймылын жөнгө салган атайын тартип сакчылары бар. Ичине кирсеңиз жагымдуу жыт сезилип, сыртка караганда салкын болгондуктан жаныңыз жыргай түшөт. Суу сап калсаңыз ичип алсын деп атайын өзүңүздөр көрүп тургандай идиштерге замзам суусу даярдалган. Аласыз да каалаганча ичсеңиз болот. Устундары баары мрамор ташынан курулган. Муздак шамал ушул устундардын түбүнөн чыгып турат. Ар кандай улуттагы элдердин баары бир жакты көздөй намаз окуганын көрөсүң. Кечиндеси шам намазынын алдында орозо кармагандар үчүн атайын дасторкон салынат. Анда курма менен нан бар. Бир уртамдан чай да берилет. Мечиттин чоңдугун байкап сөзсүз таң каласың. Устундарынын симметриялуу жайгашканын, алардын бири-биринен анча алыс эмес орнотулганын, жана бири-биринен болгон түздүгүн көрүп оозуң ачылат. Жогору жагын шыбын карасаң аябай сонун болуп кооздолгон. Жалпы эле мечиттин аябай бекем курулганы даана байкалып турат. Албетте, пайгамбарыбыздын мечити ушундай гана болушу керек эле деген сөздү айтууга аргасыз болосуң. Бул мечитте бир жолку окулган намаз үчүн 1000 сооп берилери кимди болбосун кубандырбай койбойт. Эң алгач келгендери сөзсүз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашып чыгуусу зарыл. Ага ушул өзүңүздөр көрүп турган Ассалам деп аталган эшиктен кирилет. Ар бир намаз окулгандан кийин пайгамбарыбыз менен учурашууну каалагандар көп болгондуктан эл аябай көп болуп тыгын болуп кетет. Чынын айтсам, мусулмандар үчүн ыйык болгон мындай жайды видеого тартып көрсөтүү күнөөлүүбү же жокпу аны билбедим. Күнөөлүү болосуң деп айткандар да бар. Бирок боло берсе керек дегендер да жок эмес. Канкен чакта да тартып сиздерге көрсөткөн болсок, эч кандай жаман оюбуз жок. Тескерисинче барып келүүгө мүмкүнчүлүгү жетпегендерге тааныштырып сооп алабызбы деген үмүтүбүз бар.
Кудай сактасын, эгерде күнөөлүү иш болсо, анда сиздерден суранабыз. Биздей күнөөкөргө Алла Таала өзүң кечир деп дуа кылып коюңуздар. Телевизордон көрдүм, жетиштүү деп ойлобоңуздар. Кыргызда 1000 уккандан 1 көргөн артык деген сөз бар эмеспи? Ошол сыңары сөзсүз өзүм барып келем деп ниет кылыңыздар. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, мечиттеги болгон окуяны түз алып телевизордон көрсөтүү үчүн атайын видеокамералар ар кайсы жерлерге орнотулган. Мадинадагы жана Меккедеги мечиттерди күндүр-түндүр токтобостон 2 канал түз алып көрсөтүп турат. Бул ыйык мечитке келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашуунун, аны зыярат кылуунун пайдасын илимдүүлөрдөн сурасаңыздар айтып беришет. Өзүңүздөр байкап тургандай, элдин баары пайгамбарыбызга салават айтып киришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашкандан соң, ошол эле жерде биринчи халиф Абу Бакр, Аллах андан ыраазы болсун, менен саламдашылат. Андан соң Умар разияллаху анхуга салам айтылат. Бул учур ар бир инсандын жашоосундагы эң маанилүү окуя болгондуктан, көпчүлүгү чөнтөк телефонго тартууга аракеттенишет. Элдин көптүгүнөнбү тартип сакчылары тартпа деп айта да албай калган сыңары. Пайгамбарыбыздын бизге калтырып кеткен осуяттарынын биринин маанисинде менин үйүм менен минбардын ортосундагы жер бейиш бактарынын бириндей дегендиктен, элдин баары ошол жашыл килемден намаз окууга тырышат. Алардын кыймылын атайын жөнгө салып турган тартип сакчылары бар. Эгерде аракет кылсаңыз, бир аз кыйын болгону менен, болжол менен жарым сааттын тегерегинде Кудай буйруса жетсеңиз болот. Баса дагы бир сөз айта кетчү нерсе, аял кишилерге бир күндө 2 жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашууга мүмкүнчүлүк берилет. Эрте менен саат 10-дон 12-ге чейин жана түштөн кийин саат 3-төн 5-ке чейинки аралыкта. Мечитте аялдар намаз окуй турган жай атайын тосмолор менен корголгон. Албетте, эркектерден бөлүнүп намаз окушат. Эл аябай көп болгондуктан о дүйнөгө сапар тарткандар дайыма болуп турат. Анткени дээрлик 5 убакыт намазын ар биринде парз намаз окулгандан кийин сөзсүз жаназа намазы окулат. Маркумдар ошол эле жердеги мүрзөгө коюлат. Алдын ала казып даярдап койгон көрүлөр да бар. Мечиттин ичин дайыма тазалап турган кызматчылар бар. Намаз бүтөрү менен эле дароо тазалоого киришет. Бул бир туугандарыбыз түстөрү бир аз карарып жүдөгөндөй көрүнгөнү менен бактылуу инсандар. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыздын мечитинин кызматкерлери. Ошончо көптөгөн элдердин арасынан кыргыздын калпагы тим эле эң сонун көрүнөт. Кыргыз мусулман экенибизге сыймыктанып да кетесиң. Ажылар үчүн атайын даярдалган кийим да сонун. Ак болуп өтө ыңгайлуу тигилген. Артында Кыргызстан деген жазуу бар. Ал алыстан таанууга мүмкүнчүлүк берет. Менин байкашыма караганда мындай жазуу кээ бир өлкөлөрдө көрүнөт. Биз менен эле күрттөрдө даана байкалып турат. Кыргыздын калпагын сыймыктанып кийген кытайлык кыргыздарды да жолуктурдук. Быйылкы кытайлыктарга 13 000 орун берилсе, анын ичинен 15 кыргызга ажылык милдетин аткарууга мүмкүнчүлүк берилиптир. Негизи алардын ажыга баруучу каражаттары биздикилерге караганда бир канча кымбат экен. Өздөрүнүн айтууларына караганда 12 000 юан болсо, бул $5500 жетип калат дейт. Муну угуп алып кыргызстандык болуп калганыбызга дагы бир жолу шүгүрчүлүк айтасың. Мечиттин сыртындагы жерлер бүтүндөй мрамор таш менен чапталган. Күндүн ыстыгынан улам таштын муздактыгы сезилбейт. Тескерисинче жылуу болуп турат. Элдин көптүгүнөн улам мечиттин ичине батпагандыктан сыртында да намаз окугандар толтура. Жай намаз жок болуп калса, эч ойлонбой эле ошол мрамор таштардын үстүнө эч нерсе салбай эле намаз окугандарды көрөсүң. Чарчагандар болсо ошол эле жерге жата калып эс алгандар да бар. Кээ бир өлкөлөрдүн элдери аябай ынтымак жана уюшкандуу экени байкалып турат. Топтолуп отуруп алып арасынан илимдүүсүнүн айтып жатканын укканын байкайсың.
Эмнегедир биздикилерде мындайды жолуктурбадык. Биздикилер алдын ала даярданып алышкан деген жакшы ойдо кала бердик. Мечиттин айланасында көптөгөн дааратканалар бар. Алардын көпчүлүгү жердин астында 4 кабаттан турат. Адамдар канча көп болбосун баарынан даарат алууга мүмкүнчүлүк бар. Анча кезек деле күтпөйсүң. Дааратканада толук мрамор таштары менен жасалган. Нымдуулук такыр сезилбейт. Күн ысык болуп, суу болгон жер тез эле кургап калат. Жагымсыз жыт да анча сезилбейт. Ушундай жакшы шарттарды түзүп койгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урпактарына Аллах Таала өзү ырасы болсун деп айткым келет. Кыргызстандыктар пайгамбарыбыздын мечитинде 5 убакыт намаздарын окуу менен бирге бош убакыттарында ислам дүйнөсүндөгү маанилүү тарыхый жерлерди да кыдырышты. Биз кошулуп барган топ эң алгач бир эле жерде бири-бирине жакын жайгашкан 7 мечитке барды. Бул жайда токтоонун анча деле зарылдыгы жок деп айткандыктан бизди ташып жүргөн унаа токтогон жок. Алыстан көрүп кайта бердик. Qo'riqlash nuqtalari bo'lgan, ularning mavqiflari ham juda ochib berilgan, hattoki arablar ketib qolgandan keyin ham yahzabuna al-ahzaba lam yadhhabu. Hatto bu arablarni bu toifalar hali ketmadi deb o'ylaydigan bir toifalar bo'lganligi, hattoki ketib qolgandan keyin ham Андан ары 2 кыблалуу мечитке бардык. Ал кыблатайын деп аталат. Азыр намазды кыбла Каабатуллага карап окуса, качандыр бир мезгилде анын тескери жагы Иерусалим жакка карап окулган. Экөө бири-биринен 180 градус айырмаланып турат. Кыргызстандыктар тарыхый учурдешип башка элдер сыяктуу эле ичинде 2 рекеттен намаз окуу менен бирге эстелик болсун деп аябай сүрөткө да түшүштү. hajning mukofoti faqatgina jannatdir deganlar payg'ambar. Сапарыбыз андан ары уланып, курма өстүрүлгөн жайга бардык. Биздин таанышуубуз жанында эле жайгашкан курма сатуучу дүкөнгө кирүүдөн башталды. Үйдөгүлөргө ооз тийгизебиз деп зыяратчылардын баары курмалардын ар кандай түрлөрүнөн сатып алышты. Менимче курма саткандардын базары жакшы эле кызыды болушу керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага жаңы келгенде убактылуу туруп калган жайдагы Куба деп аталган мечитте да болдук. Бул мечитте 2 рекет намаз окусаң, бир умрага тең сооп аласың деп белгилеген пайгамбарыбыздын осияттарынын бирисинин маанисинде. Бизге жакшы болду. Анткени барганыбызда асыр намазына азан айтылып калды. Ошондуктан биз 2 рекет эмес, 4 рекет парз намазды жамаат менен окудук. Келген эле автобуска кайра олтурдук да сахабалардын жашоо тарыхында өзгөчө орду бар Ухуд тоосуна бардык. Бул жерде Мадина шаарындагы окуган студент балдар маанилүү тарыхый окуялар тууралуу элдерге баян кылып беришти. Качандыр бир мезгилде шахид болгон сахабалардын мүрзөсүнө жакын келгенде айтылуучу дубасы бар экен. Аны бизге студент балдар айтып турду. Биз болсо баарыбыз чогуу кайталап турдук. Dediler. Nimaga? Çünkü Müslümanlar hali yangi Müslümanıdır. Müslümanlar orasında Бул жайда болгон окуяны көркөм тасмадан да көргөн элек. Эми болсо жеринде кандай болгонун оюбузда бир элестетип көрдүк. adamlarını da bana şu meydanda görürsünüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuntu bana şunday bid'atlar, hurafatlar ve şirkler sodir bulması için İslam ümmeti özüne asasi yönelişten adashib ketmasligi uchun qabr ziyoratini islomning boshida taqiqladilar. Aytdilar Ошентип сапарыбыздын зыярат кылуучу бөлүгү да аяктады.
Бардык нерсенин башталышы жана аягы болгону сыяктуу биз каалабасак да пайгамбарыбыздын берекелүү шаары Мадина шаары менен коштошуучу учур да жетип калды. Жердештерибиз жүктөрүн камданышып, жер шарындагы эң кадыр-бартуу болгон Меккени көздөй жол тартышты. Көрсөтүүнүн аягында айтарыбыз, жылдагыга караганда быйыл аэропортто бажылык текшерүү өзгөчө болуп калыптыр. Мынтип айтканыбыздын себеби, аэропорттон жаңы эле чыгып баштаганда уруксат жок деп видеокамерабызды алып коюшту. Ошондуктан сиздерге сунушталган ушул көрсөтүү толук бойдон кадимки эле чөнтөк телефону менен тартылды. Сапаты начарыраак болгону үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Бизди кечирип коюңуздар. Кандай болсо да убакыт бөлүп көрүп койгонуңуздар үчүн сиздерден Аллах Таала өзү ыраазы болсун. Жашооңуздарда дайыма ийгиликтер гана коштоп жүрсүн. Кийинки окуяларды Кудай буйруса кадыр бартуу Меккеден улантабыз. Азырынча ассаламу алейкум.